Аткарган Чойбекова Ширин, текшерген Апасова Гүлжан. 9А класс. Тема батырларга таазим. Таң атты. Бүгүн адам баласынын турмушунда болуп көрбөгөндөй чоң кубаныч. 9 май. Жеңиш күнү. Жеңишке жеткенибизге быйыл туура 75 жыл болду. Бүгүн, мына бүгүн демейде көчөгө чыкпаган карылар жаңы кийимдерин кийип, майрамдык маанай менен айылдын башында орнотулган эстеликке бет алышты. Элге кошулган мен да жүрө бердим. Биздин үй айылдын аягында болгондуктан көп жүрүүгө туура келет. Жолдо айылыбыз 1 майдын сулуулугуна көз артып бара жаттым. Койнума кубанычым батпай жатты. Аңгыча бир окумда кайгылуу үн угулду. Көрсө ал ушул айылда жалгыз жашаган Мари папа экен. Демейде бул үйдөн үн чыкпаган эмне болду экен деп кайрылдым. Мари папа менен тууганчылыгыбыз жайыздагар. Ал жашаган үй атасына мурас болгондуктан эч нерсени которбой, эч нерсесин оңдобой, кадимки баягы колхоз убагындагы эски үй. Үйгө кирдим. Төркү бөлмөдө Мари папа сүрөттү кучактап кошок кошуп аткан экен. Мени көрүп жашын тыя калып, бир аз сабыр кылды да, "Кел отур балам" деди. Мен кызыккан жанына дароо эле барып сурап таштадым. Апам болгон уккандарын айтты. Ал жерде болгон окуяларды эскере баштады. 1943 жыл күндөрдүн биринде колхоздун чөп чабыгында жүргөндөргө кабар келди. Бул Чойбеков Камчыбекти фронтко чакыруу кагаз экен. Камчыбек баргысы келген жок. Албетте, ал жерде согушка барганда аны өлүм күтүп турарын билип турду. Агасынан коркканынан эле кетти. 1-жыл каттар тынбай келип турду. Фронтко кеткен адамдардан көбүнчө каттан башка эч нерсе келбейт. Бир ай өттү. Камчыбектен кабар жок. Туугандары ызы-чуу сала баштады. Андан улам кат күтүп жатышты. Бир күнү таңамал каттын ордуна Камчыбек өзү келди. Ал убакта анын туугандары чай ичип жаткан экен. Таңамал эч ким мындай нерсени күтпөгөн. Бир маалда Камчыбек кирип келсе болобу? Андан кийин анын агасы көргөн, дароо эле билишти. Бул согуштан качып келген. Ал убакта согуштан качып келген бул өлүмдөн артык нерсе эле. Солдаттар келип, ал баланы элдин алдында айберен айрандай төгүп, үй бүлөсүн маскаралап туруп алып кетишчү экен. Үй бүлөсүндө айберен төккүсү келбеген агасы аны ушул жерден үй бүлөсүнүн сагынычын таратпастан кичинекей кызын шалабыла өөп жытаткан бойдон алып кете берди. Ал убакта Бөрлүүдөгү станцияга жеткирип салды. Ошондо Мари папанын айтуусу боюнча ошол жерге атасынын акыркы жолу көргөнүн билген болсо, атасынын мойнуна ээрчип, ошол жерге чейин болсо дагы аркасынан калбай ээрчип барар эле. Атасынын жүзүн эстеп калар эле, мойнунан кучактап, мойнуна жыгылып, атасынын акыркы болгон коштошуусун жакшылап өткөрөр эле. Ал билген жок, ал туйган жок эч нерсени. Ошентип согуш бүткөн соң согуштан кабар келе баштады. Биз жеңдик. СССР жеңди. Бирок ошол жерде курман болгон адамдар кайра кайтып келдиби? Кайтып келген жок. Канча деген жаш балдар жетим калды. Канча деген аялдар жесир калды. Канча деген энелер баласыз калды. Бул кандуу согушта бир гана тынчтык болгону менен кээ бир адамдарга бул кайгыны алып келди.
ушул нерсени уккандан кийин мэр папанын үйүнөн чыгып жатып, эгерде менден жарым саат мурун бул 9 май эмне күн деп сураса, мен бул жеңиш күн деп, биз жеңдик деп кубанып айтар элем. Бирок бул окуяны уккандан кийин ичимдеги бардык нерселер өзгөрдү. Бул жеңиш эмес, бул биз ойлогондой майрам эмес экенин түшүндүм. Бул деген ата бабаларыбызга таазим экенин түшүндүм. Алар өз жанын курмандыкка салып бизди коргогонун түшүндүм. Канча деген адамдар жакындарсыз калыптыр. Мен муну билчү эмесмин. Эми гана туя баштадым, эми гана сезе баштадым. Бүгүн мен ушул жыргал, ушул эркин заманда жашап жатканым үчүн, эртең менен көз ачып жатканым үчүн, каалаганымды кылып, каалаганымды ичип жеп жатканым үчүн бирөөгө рахмат айтышым керек экенин түшүндүм. 9 май майрам биз үчүн майрам күн болсо, ал эми кээ бирөөлөр үчүн азап өтө күн. Агасын, инисин, байкесин, бир тууганын жоктоо күн. 9 май бул жөн гана күн эмес. Бул жеңиш күн эмес, бул бирөөрү мекендешибизди жоготуу күн.